Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hurmatlı dostlar, hurmatlı жылқы сүйүүчүлөр, чабандес балбандар. Ноокаттын Кыргыз Ата айыл аймагындагы Акбулак айылындабыз. Акбулактан достор, бул чыгарылышты алдыңыздардагы келе жаткан аттарды достор сатууга чыгарып турат. Аттын ээси ушул Куромбектен бир кысача маалыматын, бир мүнөздөмөсүн сурайын. Эгерде аттар жакса, соодалашып, баалашып көрсөңүздөр болот. Бул чыгарылышта достор ушу 3 ат тең сатууга чыгып турат. Куромбектен бир ат тууралуу мүнөздөмө сурайын. Куромбек, ассаламу алейкум. Ден соолук, иштериң жакшыбы? Чынсызсыңбы? Жаныбар. 3 ат оптом баада чыгат экен да жаныбар, Аттардын да маалыматын берүүнү баштайбызбы? Кайсыдан баштайбыз? Биринчи сен мингенденби? Ооба, кайсы бир болсо да. Жаныбар. Мына данчектен баштайлы уже. Ол бизинчи данчактан баштайбыз. Данчектен баштайлам да. Данчак жаңасы. Жашы тууралуу жаңасы. Ооба, жаңасы. Анан жеңил, курч. Жаныбар көрүнүп турат жеңилдигичи. Немеси жок. Куромбек, бул мына уже келип турат тарбиясы, Келди. Тарбиясы келип тур. келди. Анан бул бир шетте генерал Хангелдиев дегендин атынын немесинен, улугунан. Ал генералдын линиясынан ба, ушунда? Ооба, Отушонун өзүнүн линиясы, Ошолактын өзүнүн баласынан. Бул Байталдын баласы болду, бираз кичинерээк болуп калыптыр да. Энесин тартып калды дейсиң ба? Энеси тартып калды. Биринчи Байталдын баласы болду шотанан. Жашы тууралуу жаңасы. Жаңасы. Улак кандай сыналдыбы? Салынган, бир-эки жолу салынып эме болгон экен. Азыр атка барышы, жүгүрүшү, жылоолору бүт баары жагы жайында. Жылоолору жакшы экен ама. Бир жогору жылоолоп койчу мындай. Жаныбар. Бул минип турат экен да? Күлүктүгүндө сөз жок аттын. Күлүктүгүндө сөз жок. Бою канча чыгат бою? Бою 1.60га жетпейт, 1.55 үстү. 1.55 капалды. 1.55 плюс экен да ошондо, 55-не жооп. Болду, секин. 55-не жооп экен достор. Таза данчак, Ооба, таза данчак. Таза данчак. Күлүктөн экен да жаныбар. Аттын жылоолору буруп алганы. Жылоо, буроо, тарбия чындыгында келишиптир, машалла. Ушунда токтоп турчу полбан, бир туяктарын көрүп калалы. Туяктардын айып жокпу? Жок, тубалы Таза. таза. Жеп ичиши кандай? Куромбек. Жок, азыр ушу 1,5 кг жем жеп турат. Азыркы учурда 1,5-2 килограмм. Ооба. Жакшы. Эти жакшы. Эти Чабан деген адам өзү алып өзү топтуруп алат да. быйылкы жылга иншалла Насып кылса жарайт. жарайт, Кичинерээк топторго, такалак менендерге быйыл аралап чабылган. Ар биринин баасынын өзүнчө айтабызбы же оптомал айтабызбы? Бул данчактыкын 250 деп атам. 250 миң сом данчактын баасы. 250 миң сом кеми бар. Келип көрүп, соодалашып, баалашам дегендер алдыдагы ушул Куромбектин телефон номерине байланышка чыгып, соодалашып көрсөңүздөр болот экен. Ден соолугуна жооп, данчактын, Денсаулыгына жооп, туболу таза. таза. Дагы бир Задний гамаштап кетмей, сүрүп кетмей деген нерсе жок. Колго жоош. кароого жоош. Жакшы. Бул биринчи номердеги данчак достор, доллар эсебинде болсо $2800 тегерегин айтылды, 250 миң сом. Биринчи номер. Андан кийин кайсын өзүң карап турган көрсөтөлү? Анан кийин Эми сиздерге экинчи номердеги тору кашка ат тууралуу маалыматты берүүнү баштайлы. Куромбек, ат тууралуу анда мүнөздөмө берели, Наржараак бастыра, аттын жашы 2 асы. Жашы 2 асы. Биздин окаттыктардын тилине айтканда 5 жашар. 5 жашар. Аттын жылоолору, кыймыл аракети, психология жакшы ат. Болгону көбүрөөк арыгыраак болуп калды. Айы ошол. Быйыл көп минилип турдубу? Кече азмаз бейдей деп көбүрөөк минип койдук. Жакшы, бирок жакшы эле го, эти орто экен, бирок быйылкыга насип кылса азыр жем жеп турат, жеми үзүлбөйт. ал сек. Жакшы. Чабан деген адам бар. Чоң деген бар, орто деген бар. Карабайыр таза, Карабайыр. Жакшы, буроолор тарбия келип турама. Полбан өзү тарбиялабы дейм, үстүдөгү. Бою канча чыгат эми, Куромбек? Бою 1.65-тин тегереги чапты. Бою 1.60. Бол, секин бастырар. Бою 1.65-тин
65'ne жооп экен ошондо, а? 65ке жооп экен достор. Мына келишкен тору кашка издегендерге. Туяктардын айып жокпу? Бул тору 5 мына жүз туягында алдымызда мен бар, мына таймалында шырам болгон экен. Болгон ошол. Бирок аяп нетпейт, а? Аяп нетпейт, дагы шолоңдоп наркет кетип болгон ошол таймалында нече узун кичине шырам болгон экен. Болгон ошол алы май түшкөн, жем түшкөн наркет экен. Ишеничтүү, а? Ишеничтүү. Болду, таза. Жакшы. Келишкен тору кашка. Бул 5 кашка экен да бул, а? 5 кашка экен. 5 кашка. Анда бул эми минилип турган дедик, а? Бир узун бурчка бир коюп коесуңбу? Бир чага пеме алып койсуң. Ана достор. Узак жакындан көргөндөр үчүн эми жүгүргөнүн бир көрсөтүп койбосок. 5 кашка. Балды. Жанар экен. Ийик жалыштары. Жылоо, жакшы мойну баш узун. Быйылкыга иншалла бир жакшы ат издегендер үчүн. Жооштугу жакшы эле, кароого жоош. Кароого өтө жоош. Ден соолугунда айып жок. Ден соолугунда айып жок, себичкен жок, жакшы. Канча дейбиз эми 5 кашканы? Куромбек бир келиштирип. Мунун да ушу жакын эле эмес 250. 250 миң сом. 250 миң. Соодалашабыз. Эсебинде оптун баада экен аттар, а? Кудай кааласа үчүнчүсүн дагы эгер 250 деген болсоң, 3 атты келип, көрүп, сынап, бири-бирине салып көрүп, сындап алсаңыздар болот экен достор. Анда 3-чү номер көрсөтүп баштайлы. Акем. Мына достор 3-чү номердеги тор аттын дагы маалыматын берүүнү баштайлы. Бул чыгарылышта иншалла келсеңиздер 3 атка кеңири келе келсеңиздер болот. Убара болбойсуздар иншалла. 3 атка келип тандап алып кетсеңиздер болот экен. Эми Куромбек 3-чү ат тууралуу дагы мүнөздөмө берели, а, элге? Бул тор аттын жашы 3 асый, 3 4 асый. 3 4 асый. Bizde 7-de 8 yaş olup kalır. At çoğun jıyında da memede de çalıp жүрген at. At bolğanı biraz arıqıрақ болып қалыптыр. At keçe жақында менің қолыма келіп düştü. Бұл атты чоң жыйындара деп қалдың эми. Кеңири айтайм, кайсы палбандар чапкан, кайсыл жакта анан мәрелер тууралуу дагы бир видеолор барбы негизи? Бұл аттың ал бізде Жупу деген палбан бар. Ошоның колунан Баткен тарапка кеткен ат экен. Баткенде Касым деген бала чалып жүргөн экен Баткен. Баткен кайсы жерден экен билбейм. Ат жакшы сорундарга таштап эмне кылып жүргөн экен. Ат жакшы ат чындыгында. Ат бирок көрүнүп турат да жанар. Аттын бирөөлөрү, эмелери жакшы. Буга кандай кароо аз болуп калды экен, а? Бул эми ошо начарак адамдын колуна туура келип калыптыр да. Каралбай. Кызыкпаган адам деген, а? Кызыкпаган адам деген. Аттын жеп ичкени менен жакшы экен. 55 чыга бою? Бою 55 чыгат. 55, а? Жакшы. Кара байырдын таза кандуусунан. Таза кандуу кара байыр издегендер үчүн. Мындай топ түштөгү атты кам үстү ham өтө кең. Үстү дагы толобу? Үстү өтө тоң. Үстүнө чыксаң шу сөөргө чыккандай болосуң. Мына тамырларын караңыз. Таза кандуу жанар. Кароого жоошпу? Куромбек. Колго өтө жоош. Жаш бала мен адам аттын иши дагы улагы дагы бар экен. Иши дагы улагы да бар. Мен өзүм ишке кошуп көрбөдүм, бирок аспапка салып немелип көрдүм, атка барышына көтөрүп өтө жакшы. Ат анан өзүн өтө жеңил көрктүп алып жүрөт экен. Формасы өзгөчө да негизи. Жүрүшү. Кайманаты кантип атылат эми муну билесиң да? Мунун кайманатын маркетинг пробалар. Кече муну алып атканда өзү 5-6 адам болуп, талаш болуп кетип алынды. Ошол жерде мага ичине жакшы деді лап алган ичине карайын дедим. Карайын деп эме болбой саттаган келебедим. Жакшы. Алы палбан аттын оозу катуу болот дейби эле, Куромбек? Болду, палбан болду. Оозу катуураак экен палбан, а? Бираз, а? Жанар бу топко киришине чыгышына жоопту ушунда, улагына жооп, а? Кирип чыгышы улагына жооп. Канча дейсиң? Бир
geliştirip aytайлы басты. Bunu 300 bin liraya çıkan var. 300 ming so'm kemi bor. Ушунда экөөнүн баасы кымбатыраак айтылды. Улагы жок экен анда. Жок, а? Kulağın şalıp yürgen. 300 ming so'm kemi var. 250 ming so'mдон 2 атты көрөсүздөр. 300 ming so'мго мына 3 номердеги тор атты көрөсүздөр. Анан Куранбектин корасына келсеңиздер, аттын дагы түрү бар экен. Келип кеңири келип, жолго узак жолдон чыксаңыздар дагы иншалла ич болсо бир ат алып кетесиздер да келип. Аттарды тандаңыздар, баалаңыздар. Куранбек содаңа береке. Азыр жогоруда дагы бир 2-3 ат бар. Олардын пулдары кымбатыраак аттар. Эми келген клиенттер болсо көрсөтүп бере бересиңдер экен, а? Келген клиенттер болсо. Жакшы, жакшы. Ооба. Анда чыгарылышты соңуна чыгаралы. Куранбек содаңа береке. Дастапкалар уюштурулабы? Дастапкалар болот. Келсе, дастапкалар кайта ажан техника неме жетишип барамы? Ооба, содаңа береке.